Бакиевдер бийликтен кетерге 3-4 ай калганда Ата Мекен партиясы өзү мени чакырып, Өмүрбек Черкешевич мен айткан жерге, чакырган жерге өзү айдоочусуз келген абалдар болчу да ал кезде. Ал киши орой айтканда ал кезде саясий сел саяктын деңгээлинде эле болгон. Бакиевдин убагында мен менен эмес, менден төмөн кишилер менен деле учурашып жүргөн чагында Бекан Төлөгөнов, Болот Черниязов, Өмүрбек Черкешевич, Эмилбек Каптагаев деген жана саясий топтогу кишилер менен биз революцияга чейин каймакташып алган болчубуз да. Революция күндөрү бизге Турат Мадылбеков официалдуу УУДун начальниги болчу. Ошол Болот Черниязов министр, МВД ички иштер министри болчу. Бизге элдик кошунга курал жарак бербесек, ошо объекттерди кайтарып атканда буларды атып атат деп бизге курал жаракты мыйзамдуу эле камсыз кылып беришкен. Баары 15-20 бала болсо, ошолор курал жарак менен эле жүргөнбүз. Бийлик тарабынан берилген курал жарак деп эсептелинет ал абалдагы көрүнүш. Ошол Бакиевдин объектине буга чейин кирип алган караларбы, башкаларбы, кандай кишилер билбейм, ал тараптан атышууларга алып келген абалдарда биздин арабызда жетелеп барган кишилерди өлүп калгандары бар. Ал Ак үйдүн жанында Бакиев атып ийген өлүк эмес ал. Ал тет жакта Бишкекте наркы башында революцияны жыттанбаган аймактарда Бакиевдин офистерине барган жерден атылып өлгөн балдар бар. Ал балдар дагы площадька келип, площадьтан эл баатыры болуп, Ата бейитте сөөгө жатат азыркы күндө. Бул тарыхый чындык. Буну 15 жыл мурун айтууга мүмкүн эмес эле, анткени биз түрмөдө, мына коомчулук жакшы билет, мен 10 жылдан ашык түрмөдө ушул маалыматтарды ачыкка чыгып кетпеш үчүн жазаландым. Кылмыш жасап эмес, кылмышкерлердин бет кабыны чечип салууга мүмкүн болгон основной далилдери менен 20 баланы шакыратып ээрчитип, ошо 20 балабыз мунулар бизди буйрук берип түздөн түз тиги Бакиевдики Жаныш Салиевичтин офиси, Адыл Салиевичтин офиси, Салиевич аттуунун баарынын офистерин жана балдарына таандык болгон бир фирмалар бар эле, ошо фирманын офистерин эң жакындары катары бизге кайтартырган жана анын ичиндеги мал мүлктү баарын ушуларга биз жүктөп бергенбиз. Албетте ал убактылуу өкмөт жана генеральный прокурор Салянов, Текебаев менен экөө бул саясий позициясында жана бир топ позицияларды ал келген кишилер да ал саясатта. Ошондой болсо дагы бийлик өзүнү өлтүрүп алган кишилерини, мародерлуктун ичинде өлтүрүп алган кишилерини Бакиев тарапка оодарып коюунун жолу площадька алып барып туруп, анан больницага алып барса эле Бакиев өлтүрүп койду деген көрүнүштөр болду биздин арабызда. Ушунун баары ачыкка чыгып кетпеш үчүн камалдык, бирок камакта туруп дагы Салянова иш козгогонго мажбур болду. Адам өлгөн, чындыгында башка адам болгон, башка жерден өлгөн. Жогорку кеңештин ошол кездеги расмий депутаттары суроо берген интервьюларын мен телевизордон да көргөм. Революция 7 апрелде болгон болсо, 7 апрель, 8 апрель революция күндөрү мени Эмилбек Каптагаев кабинетине тартат. Ал маалда Эмилбек Каптагаев эмес, деги эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Ак үй жанагындай кейипке келип калган үчүн мурунку өкмөттүн эски имаратында, парламенттин мурунку зданиясында убактылуу өкмөт деп кирип алышкан. Ошо кирип алгандардын арасында мага убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө түз кирип чыга бергенге мүмкүн деген мандатым бар болчу. Эшикте жанагы кайтаруучу охранниктер жана башкалар жана өздөрү жазып берген, мага да декрет сыяктуу бул биздин киши кирип чыга берсин деп. Мен аппарат президенттин жетекчиси болуп, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Текебаев, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Шерниязов, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Саламатович Каптагаев, ошол эле убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Райкан Төлөгөнов, бул ошо бийликтин эң үстүнкү бөлөктөрү менен түз кирип акылдашып чыгып кете турган абалда жүрдүк. Бир жума тыгыз ушундай абал болду революция күндөрү. Азирети муфтийди Бакиев кетеринен 2 күн мурун телевизордон сүйлөгөн интервьюсу бар да. Элди козгобого жана көтөрүлгөн эл азыркы бийликке каршы көтөрүлгөнү бул бузукулукка барабар деген маңызды чагылтырган. Ошо Бакиевди бийлигинде кандайдыр абал кооптуу жана мындай олку-солку болуп тургандыктан муфтий да өзүнүн оюна пикирин билдирип, мамлекеттик каналдан чыгып сүйлөгөн, бийликке жан тарткан абалдагы сөздөрүн. Аны эч ким көңүл деле бурган эмес. Бирок 2 күндөн кийин Бакиев Курманбек Салиевич мамлекеттен президент катары чыгып кеткенден кийин президенттик тактыдан анан Эмилбек Каптагаев мени чакырып айтып атат: "Абдулла, кечээ бул Бакиевдин пайгамбарындай болуп тиякка жан тартып аткан. Бүгүн Бакиев качып кетти. Шейиттер жатат. Азыр деген ушунча балдарын жоготкон ата-энелер
могул муфтийге жаназа окуганга, кече эле Бакиевке жан тартып аткан киши жаназада бир сөз сүйлөсө, элдер ташпыран кылып ийсе кайда барабыз? Андыктан тезинен моралдык абал ага жол бербеш керек. Муфтийди жанагы буга чейинки Азирети муфтий Муратали Жумановду кызматтан алып, кайсы бирөө убактылуу болсо дагы муфтий болуп турушун тезинен камсыздаш керек. Мамлекеттик бийлик деп эсептелингенде муфтият, биз бир өкмөттүн декрети менен, буйругу менен аны азыр эле жумуштан ыргыта чапмакпыз. Ал коомдук уюмдун деңгээлиндеги мыйзамдуу ордубош экен. 20 балаңды жетелеп бар, УУДдан оперлер барат, тигиге айтабыз, буга айтабыз, ал тиги бу деген ошо Өмүрбек Черкешевич кабары бар, Болот Черниязовго кабарлап коебуз, милиция тарабынан эч кандай кысым болбойт. Муфтийди барып, кой молдоке сен үйүңө бар эс ал дагы, бул жаңы бийликке жаңы таза адамдар келиш керек деп өздөрү бир кишини шайлап алсын дагы, анан мыйзамда көрсөтүлгөн курултай менен расмий муфтийсин добуш берип шайлап алышат деген буйрук менен мени Эмилбек Каптагаев, Текебаевдер муфтиятка жиберген. Муфтий менен мени чапташтырып аткан жерде Текебаев абдан жакшы билип аткан жери ушул жер. Мени убактылуу өкмөт Азирети муфтийди алмаштырып, шейит кеткен Апрель Батырланын каныны урматтаган киши жаназасын окубаса, бул кече эле жамандап аткан киши деген логический абалдан чыгып кетүү максатта бийлик мени колдонгон экен көрсө, колдонгондо мен булар айткан буйруктун негизинде бүтүндөй алымдарыбыз бар, жалган айтпайт. Ошол эле Абдушкур Нарматовдор көргөн революциянын эртеси күндөрү ошол жерге мен барып, муфтийди алмашчыны камсыз кылганымды, Азирети Муратали Жуманов өз каалоосу менен отставкага кеткенин, анын ордуна ошол эле Абдушкур Нарматов убактылуу бир 10 чактуу күнгө убактылуу муфтийдин милдетин аткарып туруучу болуп дайындалган процесстин жүрүшүнү бийлик тарабынан өкүл катары мен барып камсыздадым. Өмүрбек Черкешевич өтө такшалып калган саясатчы болгондуктанбы, мен тараптан ашыкталып аткан нерселерди моюндабай коюунун бирден бир жолу буга ишене турган эмес зөөкөр бул муфтий Азиретти өлтүрүп койгон адамдын сөзүн кантип мага каршы берген показаниясын силер алып жатасыңар деп бир ушундай бир ынанымдуу кылып телевизордон балпайып эле Абдулла Юсупов Азирети муфтийди жүктөп кетип Жал кечүү микрорайонуна алып барып, 2-нчи этаждан акча талап кылып, ыргытып, кайра өлбөсө алып чыгып, дагы ыргытып, 2-нчи этаждан жерге ыргытып өлтүрүп салыптыр деп тартынбай маалымат булактарынан көрүп тургандан дагы даана кылып айтып койду. Бул коомчулук билбейт. Текебаев боюнда жок кишини эгиз төрөтүш мүмкүнчүлүгү бар, саясий сөз байлыгы, бул ушундай адам гипноз кылып коет. Бирок элге мен ар бирине Текебаев туура эмес айтып атат дейин десем, үймө-үй айтып чыкмакмын. Бирок мен өзүм түрмөдө үймө-үй айттырганга да мүмкүнчүлүк берген жок. Расмий кызматкер МВД, СМБ, Генеральный прокуратура ошол даже мага айып таккан убактылуу өкмөттүн сырларын билгеним үчүн мени үстүмөн жалган жала менен иш козгоп аткан тергөөчүлөр даже ошону муфтийди дагы Абдулла өлтүрүптүр деген сөздү кошуп койгону жиркенде андай жок, факты жок да. Бирок Текебаев айтканга тартынбай эле айтып койду. Ошондуктан аны сотко берип, расмий бизди биринчиден Өмүрбек Черкешевичти сотко берип, аны моралдык, материалдык ушептен утуп алуум анык. А жерде мыйзам ар бир адам айткан сөзүнө жооп берип, ал мыйзамдын атасы, конституциянын атасы болгон киши өзүнүн мыйзамдарын сыйлабай койсо боло берет деген тартипте сот болсо, анда билбейм, бирок мыйзамдын кыры менен сот болчу болсо, Өмүрбек Черкешевич Азирети муфтийди Абдулла өлтүрүп салыптыр деген сөзүн анда тастыктай албай расмий кызматтан кетиш керек. Мен негизинен Ата Мекен партиясына Бакиевдер бийликтен кетүүдөн мурда кошулуп калгандыгымдын башка бир себептери бар. Аны коомчулук алы ачык деле Текебаев менен экөөбүз кандай жакын экенибизди коомчулук көп деле түшүнө албаган көрүнүш болуп атат. Бакиевдер бийликтен кетерге 3-4 ай калганда Ата Мекен партиясы өзү мени чакырып, Өмүрбек Черкешевич мен айткан жерге, чакырган жерге өзү айдоочусуз келген абалдар болчу да ал кезде. Ал киши орой айтканда ал кезде саясий сел-саяктын деңгээлинде эле болгон. Бакиевдин убагында мен менен эмес, менден төмөн кишилер менен деле учурашып жүргөн чагында биз бири-бирибиз менен жолугуп, Аликбек Жекшенкулов деген киши бар, ошол кишинин өзүнүн жеке үйүнү кеңсе кылып берген болчу бизге Ата Мекенге. Ошол жерде булар менен чогуу иштеп, Ата Мекен партиянын жаштар канаты жагында мындай активдүү мүчөсү деп дайым Текебаев менен таптап турчу абалдардан көп өтпөй эле революция болуп кетти да. Революция болгондо ошол биз
биз менен чогуу жүргөн Райкан Төлөгөнов, Болот Черниязов, Өмүрбек Черкешевич, Эмилбек Каптагаев деген жана саясий топтогу кишилер менен биз революцияга чейин каймакташып алган болчубуз да. Себеп булар Бакеевдин убагында аябай бир мындай араңдан жүргөн абалда мени булар өздөрү кошуп алган. Мени кошуп алгандыгынын негизги себеби бул жана пикетте, митингде Бакеевдерге дайым макул болуп чуркап жүргөн лидерлердин бири болчумун ал кезде. Пикет, митингтерде бийликтин позициясын аябай катуу колдогонбуз ошол кезде. Ошондон улам Бакеевдин жакынынын бири болсо бизге өтүп атат деген максатта алар саясий максатта эле мени өздөрүнүн барымтасына алган болчу ошол кезде. Андан кийин 3 ай өтүп өтпөй революция болду. Революцияда негизги рулду ошол биздин офисте чогуу жүрүп иштеп жашап жүргөн кишилерибиз бийликке келген абалды көрдүк. Атамекен партиясы ошол маалда даже бизде ушундай ынаным бар эле, Атамбаевди президент болуусунан Текебаевдин президент болуусу бизге аныгыраак көрүнүп тургандыктан биз берилип иштегенбиз буларга. Анан революция күндөрү бизге Атамекен партиянын жаштар канаты элдик кошун катары мародерлукка жана башка Бакеев мал мүлктөрүн алып чыгып кетпешине жардам беребиз деген уран менен биз колдорубузга Атамекен деген мындай белгилерди байлап 10дон 20дан балдарды революция күндөрү бизге Турат Мадылбеков официалдуу УУДун начальниги болчу. Ошол Болот Черниязов министр, МВД ички иштер министри болчу. Бизге элдик кошунга курал жарак бербесек, ошо объекттерди кайтарып атканда буларды атып атат деп бизге курал жаракты мыйзамдуу эле камсыз кылып беришкен. Баары 15-20 бала болсо ошолор курал жарак менен эле жүргөнбүз. Бийлик тарабынан берилген курал жарак деп эсептелинет ал абалдагы көрүнүш. Ушунчалык биз ишенгендиктен, жакыны болгондуктан бизге курал жарактарды берип, Бакеевдин мал мүлктөрүн жана Бакеевди жанагы негизги документтер сакталчу офистерин биз кайтарып мамлекеттин эсебине алышыбыз керек деген уран менен биз жолго чыкканбыз, сапар тартканбыз. Ошол Өмүрбек Черкешевич, Эмилбек Каптагаев жана бир канча ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен биз жакындан кол кармашып иштешип калдык. Ошо революция күндөрү өзү ушундай болот окшойт. Адатта өтө бийлиги чоң адамдар дагы эл менен аябай тыгыз болуп аткан күндөрдө биз бул кишилердин жанында туруп калганбыз. Ошон үчүн Абдулланы мен тааныбайм, бир кишини акча берип сүйлөтүп атышат деген сөздөрдү да айтты да Өмүрбек Черкешевич. Абдулланы тааныбайт экенин кийин моюндады. Ооба, бул мен жана айтып өткөн Аликбек Жекшенкуловдун кеңсесинде үйүнө ошо Атамекендин штабы болчу. Ошол жерде келген, сааттап сүйлөйчү, Манастанды кыйын сүйлөйт, оратор жигит. Ошондо эле мага каршы Бакеевдер муну жөнөткөн деп дагы кичине өзүн актамыш болуп, бирок мен тааныгандыгын толук моюнуна алып, сааттап сүйлөшүп жүргөн шеригим болчу деген сөздү өзү моюндап интервью берди. Ошолорду кесепетинен улам биз элдик кошун катары бийликке жардам берип, мыйзамдуулукту орнотуп атабыз деген патриоттор, талап тоноочу жана биздин башчыбыз бизди момундай булар тоноп жүргөн болсо мен буларды тааныбайм деп кетип калат деп эч ким ойлогон эмес да. Бизди ошо Бакеевди айдап чыгып аткан күндөрү ондогон адамдар площадьта өлүп жатат. Даже бизден ошо Бакеевдин мал мүлктөрүн кайтаргыла деген булардын түз буйругу менен биз менен чогуу барган балдарды ошол Бакеевдин объектине буга чейин кирип алган караларбы, башкаларбы, кандай кишилер билбейм, ал тараптан атышууларга алып келген абалдарда биздин арабызда жетелеп барган кишилерди өлүп калгандары бар. Ал Ак үйдүн жанында Бакеев атып ийген өлүк эмес ал. Ал тет якта Бишкекте наркы башында революцияны жыттанбаган аймактарда Бакеевдин офистерине барган жерден атылып өлгөн балдар бар. Ал балдар дагы площадька келип, площадьтан эл баатыры болуп, ата бейитте сөөгө жатат азыркы күндө. Бул тарыхый чындык. Буну 15 жыл мурун айтууга мүмкүн эмес эле, анткени биз түрмөдө, мына коомчулук жакшы билет, мен 10 жылдан ашык түрмөдө ушул маалыматтарды ачыкка чыгып кетпеш үчүн жазаландым. Кылмыш жасап эмес, кылмышкерлердин бет кабыны чечип салууга мүмкүн болгон основной далилдери менен 20 баланы шакыратып ээрчитип, ошо 20 балабыз мунулар бизди буйрук берип түздөн түз тиги Бакеевдики Жаныш Салиевичтин офиси, Адыл Салиевичтин офиси, Салиевич аттуунун баарын офистерин жана балдарына таандык болгон бир фирмалар бар эле, ошо фирманын офистерин эң жакындары катары бизге кайтартырган жана анын ичиндеги мал мүлктү баарын ушуларга биз жүктөп бергенбиз. Деги эле революцияда бизди эшектей иштетти.
патриоттук сезимдерибизди кыткылап жүрүп, бизди силер эл баатырысыңар, силер келечекте бийликтин жарымы силерсиңер деп бизди тонотуп алып туруп, анан жанагы маалыматтарды ашкере болуп кетишинен этияттанып баарыбызды камап койду. Камап койгондо мен жана башында айтып өттүм, адамдардын өлүмүнө чейин жеткен абалда иштетти да булар бизди. Андан кийин бизди талага таштап койгондон кийин жанагы киши өлүмүнө катуу оңой эмес экен да, ал 15, 20, 50 жылда чыга берет экен да. Кан коюбейт деген кыргыздын сөзүнө ылайыктуу эле Салянова Аида деген бизде башкы прокурор болгон. Ошо Аида Салянованы башкы прокурор мезгилинде ошондой мен берген маалыматтардын негизинде Полошта Бакиев Атвиди деген өлгөндөрдөн башка атылып өлгөндөр да баатыр болуп калган факты чыгып калгандан кийин башкы прокуратура айласы жок мыйзамдуу мойнуна алгандай болуп иш козгоду. Расмий иш козголду. Ошол Полошто өлгөн адамдардын айрымдары башка жакта өлгөндүгү иш козголго негиз бар далилдер менен иш козголду да. Албетте ал убактылуу өкмөт жана генеральный прокурор Салянова Текебаев менен экөө бул саясий позициясында жана бир топ позицияларды ал келген кишилер да ал саясатта. Ошондой болсо дагы бийлик өзүнү өлтүрүп алган кишилерини, мародерлуктун ичинде өлтүрүп алган кишилерини Бакиев тарапка оодарып коюунун жолу Полоштукка алып барып туруп, анан больницага алып барса эле Бакиев өлтүрүп койду деген көрүнүштөр болду биздин арабызда. Ушунун баары ачыкка чыгып кетпеш үчүн камалдык, бирок камакта туруп дагы Салянова иш козгогонго мажбур болду. Адам өлгөн, чындыгында башка адам болгон, башка жерден өлгөн. Жогорку кеңештин ошол кездеги расмий депутаттары суроо берген интервьюларын мен телевизордон да көргөм. А жерде адам өлүп атса, кишинин өлүмүнө байланыш кылмышты бети ачылып атса, эмнеге мен иш козгобойм, айла жок, мен иш козгоого туура келди деп Салянова жогорку кеңештин депутаттарына ушул сөзүн айтты. Жогорку кеңештеги депутаттар ошол мародерлукту жанагы ырбап кетпешин алдын алып, Салянованы оозуну басып турган учурда дагы айла жок, Салянова ошол ишти козгогонго мажбур болгон. Бирок ал фактылар сотко жеткен жок. Кыскарды Абдулла туура эмес айтып коюптур. Абдулла алдап койду деген нерсе бийликтин бир тобуну чапанын айрытпаган абалда кармап турду да ал жылдарычы. Биз айттык, факты менен иш козголду, бирок тергөөгө жетпей, ал мындай мен айткан сөздөр далилденбеди сыяктуу болуп, булардын өзүнүн таасири бар кезде мен жалганчы атка эле кондум. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин мына Абдулла Юсупов Азирети муфтийди өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар иш менен соттолуп кеткен жаран катары 7 миллион эл мени ушинтип таанып атканы мага аябай өкүнүчтүү. Себеби чындыгында муфтийди мага чапташтырганга, коомчулук ынанып ишенгенге оңойраак болгон революциялык абалдан улам мен жана айткан шефтеримдин буйругуну аткаруудун негизинде муфтий Азиретти мага кол салып өмүрүн алып койгон киши кылып койду да. Өмүрбек Черкешевич өтө такшалып калган саясатчы болгондуктанбы мен тараптан ашыкталып аткан нерселерди моюндабай коюунун бирден бир жолу буга ишене турган эмес зөөкүр бул муфтий Азиретти өлтүрүп койгон адамдын сөзүн кантип мага каршы берген показаниясын силер алып жатасыңар деп бир ушундай бир ынанымдуу кылып телевизордон балпайып эле Абдулла Юсупов Азирети муфтийди жүктөп кетип Жал кечүү микрорайонуна алып барып 2-нчи этаждан акча талап кылып ыргытып, кайра өлбөсө алып чыгып дагы ыргытып 2-нчи этаждан жерге ыргытып өлтүрүп салыптыр деп тартынбай маалымат булактарынан көрүп тургандан дагы даана кылып айтып койду. Бул коомчулук билбейт. Текебаев боюнда жок кишини эгиз төрөтүш мүмкүнчүлүгү бар саясий сөз байлыгы бул ушундай адам гипноз кылып коет. Бирок элге мен ар бирине Текебаев туура эмес айтып атат дейин десем үймө-үй айтып чыкмакмын. Бирок мен өзүм түрмөдө үймө-үй айттырганга да мүмкүнчүлүк берген жок. Мен Азирети муфтийди биринчиден өзүм атам диний окууда окуткан мен. Диний сабатым бар. Кудайдан коркуу сезими жана Азирети муфтийлердин этегине кармап бата алчу деген көрүнүштөрдү биз элден эртерээк атабыз мечитте окуткан бизди. Азирети муфтийге кол салуу эмес, Азирети муфтийди батасын алууга ашыгып жүргөн жигитмин мен. Бирок аягында аны өлүмүнө тиешеси бар деген сөздү Өмүрбек Черкешевичти азыр расмий сотко берүүгө камданып жатам, жактоочулар аркылуу. Себеби бул мени алдап койгон жок, же мени кордоп койгон жок, же мени маалыматтык
кириндисине киринтип койгон жок. Бул жалпы 7 миллион калкы бар бир мамлекетти башка мамлекеттердин эл аралык деңгээлде Кыргызстандын жарандары ушундай бир жарандар Азирети муфтий диний көсөмүндө барып кекиртегин жулуп алып өртүрүп коюшу мүмкүн болгон калкпыз деген нерсени ичиндеги бир ошо бирөөсү мына деп мени сөөмөй кезеп көрсөтүп койгондугу бул биздин мамлекеттин дагы беделине, дин тутунган адамдардын да урматына жана мени жекече ал ишке тергөөдө сотто эч кандай айып тагылган эмес. Муфтий Азиретти өлүмүнө байланыштуу кылмыш иш козголгон эмес. Бул Өмүрбек Черкешевич 7 миллион элди жана мамлекеттин даражасын түшүрүп, муну бизде муфтийди өлтүрүп койгон. Бул эл аралык деңгээлде, эл аралык деп жатканым мен сурамжыласам жер шарында Азирети муфтийди өлтүрүп койгон өлкөнү бармак менен саноого мүмкүн эмес. Жокко эсе мүмкүн эмес нерсени биздин мамлекетте ал дагы мүмкүн, Абдулла өлтүрүп койгон деп жаныны жеди. Ошондуктан мен 7 миллион элге чындыкты ачыкталышы үчүн дагы Өмүрбек Черкешевич муфтий Азирет качан өлдү эле? Сотко келиңиз, беттешелик. Мыйзамдуу, сиз мыйзам жазган кишисиз. А жерде Абдулла Юсуповго муфтий Азиретти өлтүрдү деген берене менен сот өкүмү чыккан болсо, анда мен өмүр бою отуруп берүүгө макулмун. Андай жок. Эч кандай муфтий Азиретти кол салуу болду эмес. Ал Сахарный диабеттен мамлекеттин больницасында жатып, аягы үйүндө жатып, төшөгүндө кайтыш болгон аалым кишибиз ал. Аны Абдулла өлтүрүп койду деген бир да туугандарынан же өзүнөн доомат болгон эмес. Буну мага чапташтырып аткан жеринде коомчулук билиш керек болгон экинчи жагдай бар. Революция 7 апрелде болгон болсо, 7 апрель, 8 апрель революция күндөрү мени Эмилбек Каптагаев кабинетине тартат. Ал маалда Эмилбек Каптагаев эмес, деги эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Ак үй жанагындай кейипке келип калган үчүн мурунку өкмөттүн эски имаратында, парламенттин мурунку зданиясында убактылуу өкмөт деп кирип алышкан. Ошо кирип алгандардын арасында мага убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө түз кирип чыга бергенге мүмкүн деген мандатым бар болчу. Эшикте жанагы кайтаруучу охранниктер жана башкалар жана өздөрү жазып берген, мага да декрет сыяктуу бул биздин киши кирип чыга берсин деп. Мен аппарат президенттин жетекчиси болуп убактылуу өкмөттүн мүчөсү Текебаев, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Шерниязов, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Саламатович Каптагаев, ошол эле убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Райкан Төлөгөнов, бул ошо бийликтин эң үстүнкү бөлөктөрү менен түз кирип акылдашып чыгып кете турган абалда жүрдүк. Бир жума тыгыз ушундай абал болду революция күндөрү. Азирети муфтийди Бакиев кетеринен 2 күн мурун телевизордон сүйлөгөн интервьюсу бар да. Элди козгобоого жана көтөрүлгөн эл азыркы бийликке каршы көтөрүлгөнү бул бузукулукка барабар деген маңызды чагылтырган. Ошо Бакиевди бийлигинде кандайдыр абал кооптуу жана мындай олку-солку болуп тургандыктан муфтий да өзүнүн оюна пикирин билдирип, мамлекеттик каналдан чыгып сүйлөгөн, бийликке жан тарткан абалдагы сөздөрүн. Аны эч ким көңүл деле бурган эмес. Бирок 2 күндөн кийин Бакиев Курманбек Салиевич мамлекеттен президент катары чыгып кеткенден кийин президенттик тактыдан анан Эмилбек Каптагаев мени чакырып айтып атат: Абдулла кече бул Бакиевдин пайгамбарындай болуп тиякка жан тартып аткан. Бүгүн Бакиев качып кетти. Шейиттер жатат. Азыр деген ушунча балдарын жоготкон ата-энелер бул муфтийге жаназа окуганга, кече эле Бакиевке жан тартып аткан киши жаназада бир сөз сүйлөсө, элдер ташпыран кылып ийсе кайда барабыз? Андыктан тезинен моралдык абал ага жол бербеш керек. Муфтийди жанагы буга чейинки Азирети муфтий Муратали Жумановду кызматтан алып, кайсы бирөө убактылуу болсо дагы муфтий болуп турушун тезинен камсыздаш керек. Мамлекеттик бийлик деп эсептелингенде муфтият биз бир өкмөттүн декрети менен, буйругу менен аны азыр эле жумуштан ыргыта чапмакпыз. Ал коомдук уюмдун деңгээлиндеги мыйзамдуу ордобош экен. 20 балаңды жетелеп бар, УУДдан оперлер барат. Тигиге айтабыз, буга айтабыз, ал тиги бу деген ошо Өмүрбек Черкешевич кабары бар. Болот Черниязовго кабарлап коебуз, милиция тарабынан эч кандай кысым болбойт. Муфтийди барып, кой молдоке сен үйүңө бар эс ал дагы, бул жаңы бийликке жаңы таза адамдар келиш керек деп өздөрү бир кишини шайлап алсын дагы, анан мыйзамда көрсөтүлгөн курултай менен расмий муфтийсини добуш берип шайлап алышат деген буйрук менен мени Эмилбек Каптагаев, Текебаевдер муфтиятка жиберген. Муфтий менен мени чапташтырып аткан жерди Текебаев абдан жакшы билип аткан жери ушул жер. Мени убактылуу өкмөт Азирети муфтийди алмаштырып, шейит кеткен Апрель Батырланын каныны урматтаган киши
жаназасын окубаса бул кече эле жамандап аткан киши деген логический абалдан чыгып кетүү максатта бийлик мени колдонгон экен көрсө, колдонгондо мен булар айткан буйруктун негизинде бүтүндөй алымдарыбыз бар, жалган айтпайт. Ошол эле Абдушкур Нарматовдор көргөн революциянын эртеси күндөрү ошол жерге мен барып, муфтийди алмашчыны камсыз кылганымды, Азирети Муратали Жуманов өз каалоосу менен отставкага кеткенин, анын ордуна ошол эле Абдушкур Нарматов убактылуу бир 10 чактуу күнгө убактылуу муфтийдин милдетин аткарып туруучу болуп дайындалган процесстин жүрүшүнү бийлик тарабынан өкүл катары мен барып камсыздадым. Ошол жерде Азирети муфтий кызматтан кетти, башка муфтий убактылуу болду. Ал эми муфтийди уурдалып кеткендиги жөнүндөгү абал ал башка маселе. Себеби 10 күндөн кийин курултай болуп атат. Курултайда мурунку кетип калган муфтий дагы өзүнүн кандидаты менен катышат экен муфтиятка дегенде Болот Черниязов, Райкан Төлөгөнов, Эмилбек Каптагаев Азирети муфтийди дагы кайрадан муфтийликке кызматка коюуга жол бербеш керек деген нерсе менен булар Азирети муфтийди өзү показанияларында да жазып атат. Үйдөгүлөрүнүн көрсөтмөлөрүндө дагы бет капчан органынын кызматкерлери деп атат. Бул мындай спецнаска окшогон атайын бет капчан кызмат өкүлдөрү келип үйдөн алып чыгып кеткен. Эчтеке кылбай 6 сааттан кийин кайрадан коюп ирип өзү буту менен басып келди. Болгону 6 саат барымтада кармап туруптур деген көрсөтмөсүн үйдөгүлөр берип атат. Ал жанагы шайлоого катышып муфтий болуп кетпешин алдын алуу үчүн убактылуу өкмөт атайын муну балдарга теген четирекке алып барып тургула деген көрүнүштө болгон окуя ал. Муфтий Азиретти аерде Өмүрбек Ширкешевич айтканда экинчи этаждан кайра таштап жерге салып өлтүрүп салыптыр деген көрүнүштөгүдөй болгондо аны кылган нерсе расмий кызматкер МВД, СМБ, Генеральный прокуратура ошол даже мага айып таккан убактылуу өкмөттүн сырларын билгеним үчүн мени үстүмөн жалган жала менен иш козгоп аткан тергөөчүлөр даже ошону муфтийди дагы Абдулла өлтүрүптүр деген сөздү кошуп койгону жиркенде андай жок, факты жок да. А бирок Текебаев айтканга тартынбай эле айтып койду. Ошондуктан аны сотко берип, расмий бизди биринчиден Өмүрбек Черкешевичти сотко берип, аны моралдык, материалдык ушептен утуп алуум анык. А жерде мыйзам ар бир адам айткан сөзүнө жооп берип, ал мыйзамдын атасы, конституциянын атасы болгон киши өзүнүн мыйзамдарын сыйлабай койсо боло берет деген тартипте сот болсо анда билбейм, бирок мыйзамдын кыры менен сот болчу болсо, Өмүрбек Ширкешевич Азирети муфтийди Абдулла өлтүрүп салыптыр деген сөзүн анда тастыктай албай расмий кызматтан кетиш керек. Моралдык себеп мага байланыш кызматтан кетпесин. Бул 7 миллион элди алдап атат. 7 миллион элди алдагандыктан мен ушул кишини 100 миллион сомго моралдык, материалдык ушеп берип, бага бир сомунун мага кереги жок. Бул мародерлуктан тоноп алган акчасынан мага доля кереги жок. Моралдык, материалдык мыйзамдуу мындан доля албай эле коеюн. Бирок бул киши 7 миллион элди муфтий Азиретибиз, жанагы биздин динибиздин башында турган лидерибиз муну аркалуу киши колдуу болуп өлдү деген сөзү үчүн ал 7 миллион элден кечирим сураш керек. Жана ошол 100 миллионуну ошол элдин ичинде жакырлары болсун, башкалары болсун, ошолор жеген укуктуу да. Мен ушундай бел байладым. Өмүрбек Ширкешевичти биздин мамлекеттин жарандары ушундай зөкүр болсо да Азирети муфтийге кол сала турган тарбиясызы жок деген нерсени далилдагим келет да. Андыктан Өмүрбек Ширкешевичти сотко берем. Соттан утуп алуума 100% ынанам. Анан азыр башка доор. Буларды кылмыштуу убактылуу өкмөттүн бийлигин кайсы бир деңгээлде күчү таасири болуп турса, буга окшогон сот эмес, ор коюп көрүнүп турган кылмыш иштеринде көрдүк, бошотуп ийип атканын көрдүк, камап коюп атканын көрдүк. Андай болсо мен буга түрмөдөн дагы далай аракеттендим, күрөштүм, айттым. Мен өлбөй турууга гана аракет кылдым. Кайсыл деңгээлге чейин айтсам өлтүрбөйт. Андан ашыгын айтсам өлтүрүп коюшу мүмкүн деген жерине чейин мен убактылуу өкмөт дагы бири-бири менен тытышып, баары биригип мени оозуму жаап аткан учуру өтүп, бири-бири менен өздөрү көчүгүн чукуп аткан убакытка туш келгендиктен мен тирүү калып калдым. Болбосо булардын максаттары бир башка болчу. Мына азыр заман көтөрөт. Себеп убактылуу өкмөттүн бирден мүчөсү калгандарыны, кылмыштарыны кичине этияттап жаап тургандай таасирге ээ деп ойлобойм азыркы бийликтин ичинде. Андыктан өзбек-кыргыз деген когалан болду бизде. Бул когалан өтө назик жана адамдарга абалды болгондой түшүндүрмө жеткирүү өтө кыйын, сезимтал абалды булар убактылуу бийлик аябай өздөрүнүн бийлигини бекемдөөгө аябай
чоң мүмкүнчүлүктү пайдаланды. Бакиев дагы Акаевдей болуп түз Москвага учуп кеткен жок, түштүк тарапка келип алды. Түндүк түштүктүн абалы кооптуу жагдайлар жаралып баштады. Убактылуу өкмөт Бакиевден кутулуу максатта Кадыржан Батырев жана башка өзбек элитасын убактылуу өкмөттүн кылмыштарына шерик катары чакырып, бийликти алдырып койгондон көрө чогуу күрөшөлүк да Бакиевди өлкөдөн чыгаралык деген нерсенин үстүндө башталган абал окуя болчу. Ал кезде мына Кадыржан Батыровду үстүнөн коюлган айыптарды билебиз жана башкаларын да билебиз. Бул окуяларды убактылуу өкмөт атайлап жасап уюштурганга мажбур абалда болгондугун биз көрдүк. Биз сыртынан эмес, ичинен көрдүк. Анда биз камала элек болчумун. Мен лично убактылуу өкмөт Бакиевдин өзүнүн жердештери дагы, өзүнүн айылдаштары, тейит айылындагылар дагы Бакиевди камкор бийликтин зөөкүрлүгүдөн тажап бүткөн экен, өздөрү эл кошуна колондору чыгып үйлөрүн өрттөп ийиптир деген коомдук пикир жаратуу үчүн Бишкектен атайын бизге окшогон жигиттерди чогултуп лекция окушкан булар. Ахмат Бакиевдин Көкчаңактагы дачасы, Тейиттеги Курманбек Салиевичтин үйү бүгүнкү күнгө чейин айтылып жүрөт, желектерден, түндүктөрдөн бери өрттөлгөн жагдайлар. Бул убактылуу өкмөт тартынбай эле бизди көзүбүзчө Бакиевди түштүктөгү таасирин азайтмайынча согушка айланып кетет деген максат менен Бакиевди үйлөрүнү убактылуу өкмөттүн түздөн түз буйругу менен өрттөлгөн. Кошуналары түштүк эли дагы Бакиевге нааразы экенини ачыктап беришке түзүлгөн бул спектакль болчу да, ушундай уюштурулган абал болчу. Ошону ичинде биз көрдүк, катыштык. Мен мына видеолорумда жүрөт. Абдулла Юсупов Мүрзөдөн гранаталарды алып чыгыптыр бул деген ошол өзбек кыргыздын окуясына кайсы бир тарабына чапташтыргысы келген, жаманатты кылгысы келген тараптар дагы жок эмес арасында. Бирок мен ошол кезде 15 жыл мурун айткам, муну жардыргыч заттарды Бакиевге караштуу объекттерди жардырып, өрттөп, өзүнүн эли дагы буларды кууп атат экен деген көрүнүштү жаратуу максатта ал ошол Мүрзөдөн чыккан жардыргыч заттарды бийликтин сопровождениясы менен түштүккө жеткирилген ошол маалда. Мен чөнтөгүмө салып келе берчи алмай эмес болчу ал. Ар бир революциянын абалында блокпосттор жана башка текшерүүлөр аябай күч турганда мен сопровождение менен келгем ошо оружиялар менен. Ушул убактылуу өкмөттө өтө жакын кишиси болгонума байланыштуу. Бул нерселерди баарын убактылуу өкмөт өзбек кыргызды дагы, площадьта өлгөн Бакиев Атвиди деген кишилерди дагы мунун баарын убактылуу өкмөт Бакиевден кутулуу максатта радикалдуу кылган аракеттеринин натыйжасы, жемиши ушу болду. Ошондуктан 15 жыл жазайымды тарттым. Ал жаза мага айыпсыз, айыптуу орунда турган жаза катардагы жазадан оорураак болот экен да. Мен эл катары камалып, эл катары басып жүргөндөй мүмкүнчүлүк болгон жок. 14 жыл бир бөлмөдөн чыкпай, 12 жарым жыл бир бөлмөдөн чыкпай жашап отурдум. Андан сыртында дагы бир жыл бир ай башка кармашып, чыгарып, кайра киргизишти. Убактылуу өкмөттүн убагында мен 3 ай даже көчөдө болгон жокмун да. Булар революция кылып келгенден бери мени камап коюп, кеткенге чейин сандыкка салып коюшкан болчу да. Коомчулук үчүн, эл үчүн тарыхый чындыкты жанагы уткан тарап орустардын ушундай сөзү бар го, победители не судит, история пишет победители. Бул уткан тарапты соттобойт, анысас келгенсип тарыхты уткан тараптар жазат деген макалга жараша булардыки даана ушундай болду. Уткандыгы үчүн буларды эч ким соттогон жок жана тарыхты өздөрү каалагандай жазып койду. Бакиев ушунча кишини өлтүрүп кетти, казынаны тоноп кетти. Бакиев түштүктөгү өзбек-кыргыз согушуну ырбап кетүүсүнө Бакиевдин түздөн түз тиешеси бар. Кыскасы булардын бийликтеги ооматсыздыгынын баарын Бакиевдин айынан деген ыкмага өтүп алды. Мен бул бийликтен акча үмүт этип, бийлик үмүт этип эмес, мен чисто жүрөгүм менен балдарды ээрчитип алып, Атамекен партиясында биз келечекте депутат болобуз, биз бийликти элди ортосунда өкүл болобуз деген бир башкача жаш кестеги максаттар. Мен 20-26 жашымда камап коюп, 40ка чыкканда чоң мындай бир доорду өткөрүп ийип, анан мен жаңыдан туулгандай абалда түрмөдөн чыгып келдим. Ошондуктан бул менин милдетим деп билем. Булар утуп алып, өздөрүнө жараша жазып алган тарыхы андай эмес экенин элге жеткирип коюу менин милдетиме кирет деп эсептегендиктен түрмөдөн чыгып дагы
адилеттүүлүктү чындыкты айтып койсоң камап коет экен, бул бийлик кандай кылат экен деген нерселерге көп кайгырган жокмун. Адилеттүү бийликтин учурунда ачык тарыхый бурмаланган нерселер өз ордуну табыш керек го деген максат менен мен өзүм пикирим билдиргим келип жүргөн абалдамын азыр. Андыктан бүгүнкү мени билдирүүмдүн маңызы Өмүрбек Черкешевич сотко берип, жалпы калай калк Азирети муфтийди Абдулла Юсупов өлтүргөн эмес. Өлтүргөн болсо ошондой кыйын Өмүрбек Черкешевич жигитче сөзүнү натыйжалап тергөөдөн Абдуллага карата муфтий Азиретти өлтүрүп салды деген козголгон ишини жана соттун чечимини ал мага көрсөтүш керек да. Мени соттоду такыр муфтийди өлүмүнө тиешеси бар жагдай менен соттолгон жокмун. Биринчи максатым Өмүрбек Черкешевичти элдин астында туруп кечирим сурап, убактылуу өкмөт ошол кезде өзүбүз бийликте турганда каалаган нерсебизди айтып кое берчүбүз деген нерсе менен элден кечирим сурашын талап кылып сотко кайрылуум бир да. Андан сыртында апрелдеги болгон революция деп аталып жаткан тоноочулук менен коштолгон убактылуу өкмөттүн бийлик тартып алуусунда мендей маалыматты жакындан билген саналуу эле кишилердин бирөөсүнө кирем мен. Анткени 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон, 14 жарымынчысы мен болчумун. Себеп бардыгына доступум болчу. Ошол маалдагы телефондук чалуулар тергөө учурунда мен Эмилбек Каптагаев менен ал кишилер мени тергөө жалган сүйлөтпөйт. Тергөөгө канча жолу биз ал киши менен беттештик. Мага келип тергөөдө Абдулла эмне кыласың, саясатташып өзүң деле отурат экенсиң, кел убактылуу өкмөттө экөөбүз тең унуталык, мени да тааныбайсың, эч кимди тааныбайсың да, эртерээк бошоп сыртка чыгуунун жолу мына деп тергөөгө келип, ал маалда булар бийликте турган. Текебаев өзүнүн кылмышыны мени жамандоо менен өзү актанган абалда болгондуктан мен элге убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кандай экенин, муфтийди кандай жагдайда алмашканын, Эмилбек Каптагаевдин түздөн түз заданиясы менен аерде муфтийди алмашуунда мен күнөөлүү болсом, анда ал киши да мен менен 14 жыл камакта отуруш керек болчу. Ушул кылмыштарды түздөн түз буйруп турган шеригибиз катары. Бирок убактылуу өкмөттүн бийлиги тургандагы тергөөдө Каптагаев келип тергөөчүлөрдү урушуп эле мени бир бөлмөгө алып кирип 1-2 саат катуу сөздөрүн айтып чыгып кетип калган. Тергөө ушундай деңгээлде жүрдү. Соттагы бизге карата сот убактылуу өкмөттүн бардыгы Райкан Төлөгөновду гана салып беришти бийликтин жертвасы катары. Убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басарыга чейинки абалда кылмышты жашырууга болбой калып берди. Ал дагы жогорку кеңештин депутаты болчу. Мародерлукка тиешеси бармы? Бир эле кишибиз бар экен деген нерсе менен кутулушту да. А болбосо биз Өмүрбек Черкешевичтен түз задание алчубуз. Өмүрбек Черкешевич менен мына тергөө учурунда ал кишилерге мен 3 жолу чалсам, ал кишилер мага 27 жолу чалып атат. Кимге керек болгонун телефондук чалуулар тастыктап атат да. А мени болсо муфтийди өлтүрүп койгон киши деген менен болду. Менин үнүмдөн угулган чындыкты эч ким укканга жиркене турган абалга Текебаев кептеп койду абалды. А самым деле андай болгон эмес. Убактылуу өкмөттү 14 жарымынчы мүчөсүмүн дегенде жанагы эшиктен кире бериште талон катары сени сөзсүз тоскоолдуксуз киргизет. Мен Каптагаевка түз, Текебаевка түз, Шерниязовка түз кирип турган абалда болдум. Ошондуктан түштүктөгү өзбек-кыргыз согушу, Кадыржан Батыров, Асылбек Текебаев жана ошонун тегерегинде бүгүнкү күнгө чейин ачык видеоларда жүрөт Бектур Асанов губернатор, Тайкожо деген өзбектердин бир Хожа деген бир махалласынын айыл өкмөт башчысы бар болчу. Аны алып барып губернаторго биринчи орун басар кылышкан, Бектур Асановдун орун басары кылган. Муну жараяндарда өзбек-кыргыз согушу кайсы бир тараптардын албетте ал убактылуу өкмөттүн түздөн түз тиешеси менен эмес, буйругу менен болду. Тиешеси болгондо кайсы бир деңгээлде болуп калат. Булар уюштурууга аябай катуу аракеттенди. Мына бүгүнкү күндө аерде убактылуу өкмөттү уюштургандыгында талаш жок. Мен соту жок, аерде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Абдулла Юсуповду убактылуу өкмөт түштүк окуяларын уюштурууда түздөн түз күнөөлүү деп жаткан көрүнүшкө убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү мени сотко берсе, мен соттошконго даярмын. Себеп убактылуу өкмөттүн түздөн түз тиешеси менен улуттар аралык кагылышты жасалма түрдө жаратылгандыгын ичинен биз көрдүк. Мен аны тастыктап баса белгилеп айта алам. Бүгүнкү күндө алардын кылмыштары ачыкка чыкса,
Албетте жанагы кылмыш 40 жылда деп коет. Бул канча убакыттан кийин убакыт далилдейт экен, убакыт соттойт экен. Убактылуу өкмөт түштүктөгү окуяларга түздөн түз жооп бериш керек. А жерде кылмыш мөөнөтү өтүп кеткен болсо, ар бир үйдөн кечирим сурап бутуна чөгөлөп чыгыш керек. Ушундай даражада кылмышты жасады булар. Бакиевке байланышкан, Бакиев акчаларды тоноп кетти, Бакиев ячейкаларды алып чыгып кетти, биз билебиз. Бакиев бардык акча бийликте эчтеке жок болчу экен. Биз келсек, тонолуп кеткен экен, баарыны Бакиев жеп коюптур деген нерсе менен башталды да булардын бийликтеги биринчи күнү ушинтип башталды. Ал эми булардын айтып атканына өздөрү банктагы ячейкелер менен биз билебиз, Темир Сариев менен Азимбек Назаровдун сүйлөшүүлөрү ачыкталды. Бекназаров менен Атамбаевдин бийликтеги орун талашууларда $400,000 айтылып аткан сөздөр ачыкталды. Ячейкада миллиондогон долларлар ачыкталды. Бул бардык кылынган ошол убактылуу өкмөттү Бакиевке одара салган байлыктын баары булардан чыгып калды. Булардан чыгып калганда колунан кармап алган эч ким жок. Колунан карматпайт да экен да булар. Анткени бийликте турганда бизге окшогон элдик кошундарга чогултуп, жүктөтүп, каалаган жерине таштап алып туруп, анан бизди тоноп аткан жеринен кармап алдык деп туруп камап коюп атат да. Биз тонобой эле булар элдик кошуна элек, даже арадан курмандыкка жаныбыздагы кишилер өлүп, тетиякка барып баатыр болуп көмүлгөнгө чейин абалда бийликтин патриот жаштар канаты болчубуз биз, убактылуу өкмөттүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттү ачыкталбаган, мен азыр бардыгыны толук кандуу детальный айтып салсам, себеп мен түрмөдөн туруп болгон чындыкты болгондой айтып салып, далилдениши 100% болгон нерсени ушул бийлик адилетсиз көз караштагы же өздөрүнүн тиешеси бар бийликке өздөрүнүн кылмыштары жөнүндө көрсөтмө берип аткан киши болгондугуман мен көп далилдерди алдын ала эрте айтып алганыма байланыштуу өздөрү тазалап алганга мүмкүнчүлүк берип койдум да. Мен айтып аткан нерсени баары эле жалган болуп чыгат же болбосо ошол кылмыштын далилдери, белгилери кармап алыш мүмкүн болгон жагдайларды мен тергөөгө ишенген боюнан айткам да. Бирок биз барган жерлер, мен айткан нерселер далилденбеди деп жүрө берди. Бирок далилденгенини эсебинен Райкан Төлөгөнов түрмөгө камалып отуруп атат, жогорку кеңештин депутаты. Атамекен партиясы Өмүрбек Черкешевич лично жеке мени бир канча жолу кабыл алган. Ошол Азирети муфтийди кызматтан кетүүсүнө түздөн түз Өмүрбек Черкешевичтин макулдугу болгон. Эмилбек Каптагаев эмнеге муфтиятты жакшы түшүнөт? Анткени Эмилбек Каптагаев Кыргыз мамлекети эгемендүү болгондон кийин диний абалды көзөмөлдөгөн агенттикти расмий биринчи жолу ачып, анын жетекчиси болгон киши. Ал муфтият менен, мен таныган муфтият менен 20 жыл мурдаттан бери иштеп келаткан киши. Ошон үчүн тезинен барып муфтийди жана коомдук уюм болгондуктан колунан жете эле сыртка алып чыгып койгула, башка муфтий койгула деген бул кызматты мен аткаргам. Аны коомдук телеканалда ошол маалдагы КТРКдан дагы бүгүн убактылуу өкмөт бийликти алмашкандыгы жана убактылуу өкмөттүн заман алмашканына байланыштуу Азирети муфтий дагы кызматтан өз каалоосу менен кетип, ордуна убактылуу Абдышүкүр Нарматов муфтиятты башкарып баштады деген расмий, жанагы мен алмаштырганым мыйзамдуу расмий болгон абалга эсеп болгондуктан КТРК тартынбай көрсөтүп атат да. Мына муфтий алмашты деп. Аны ким алмаштырды десе, мен алмаштырдым. Аны баары билет. Мен алмаштырып тигини сүйрөп тиякка бияка жулкулдатып башкасына откузуп койгон жокмун. Мен муфтий алмаштырып кое турган таасирге ээ же кызматтык жанагындай ыйгарым укуктарым жок. Убактылуу өкмөттүн революциянын кесепеттери, шарапаттары дегенде айрым мыйзамдар деген мыйзамды сыйлаганга болбогон чечимдер чыгарышат экен булар. Убактылуу өкмөттүн түздөн түз буйругу менен муфтийди кызматтан алдык жана башка муфтийди ордуна туруп калгандыгына ошол жерде жүздөгөн күбөлөр болгон. Азирети муфтийди кызматтан кетип жаткан жеринде мен талдуу жеринде мен аралашып турдум. Убактылуу өкмөттүн буйругун мен жеткирип келдим муфтиятка. Ошонун негизинде муфтият ставкага кетти. Ошонун негизинде калган алымдар, уламалар убактылуу Абдышүкүр Нарматов деген алым кишибизди убактылуу дайындап алды. Демек, аерде бул муфтийди алмаштырып коюудагы кылмыш болчу болсо, анда Эмилбек Каптагаев экөөбүз биз расмий тергөөгө барышыбыз керек.
муфтийге буйрук берип, ал киши өзү муфтийди алмаштырганга мени жиберип коюп, анан каяктан муфтий тонолгонго ушунун тиешеси бар. Анткени 5-6 күн мурун келип эле муфтиятта келип тоболон кылып муфтийди айдап чыгып башкасын коюп койгон экен болуп калып атам да. Андай эмес да, ал расмий которулган, расмий телевидениедан берилген КТРКдан. Анан муфтийди уурдап кетти деген жагдайга мени түртүп, ошол жагдайда мени жазага тартып атышат да. Демек, бүгүн мен муфтийге байланышкан жагдайда жеке Эмилбек Саламатович менен поддельник катары тергөөдө кимибиз акпыз, кимибиз карабыз далилдешибиз керек. Анткени мен жаза тартканыма нааразымын. Андыктан мен бүгүн айтып жаткан нерселеримге толук кандуу жоопкерчилик менен айтып атам. Мага окшоп убактылуу өкмөттөн алданып калгандардын сабы аз эмес. Алар мендей билдирүү менен чыкпаса дагы мени көрүп тургандар баары үйүнөн айтып атат. Ушул айткан ушундай болгон окуя, мен айткан нерселерде 10 миңдеген адам катышкан революциянын ичиндеги жагдайларды айтып атам. Алдап коюуга мүмкүн эмес. 1, 2, 3 киши көргөн эмес, баары көргөн кылмыштарды айтып атам. Андыктан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө мен буларды соттолуп, камалып кетүүсүн андай эмес, болгону кылмыштын мөөнөтү өтүп кетсе дагы эл убактылуу өкмөттү тоноочулук менен бийликти басып алып, жана жүздөгөн кишилердин канын кечип жүрүп бийлигин 10 жыл чактуу кармап тургандыгы чындык экенин далилдегенге мен атуулдуктагы жана жигиттикте позициям ушундай да. Ошондуктан жалпы калай калкка албетте мен кечирим сурайм. Мен калктан кечирим сурайм, себеби ондогон жыл түрмөдө жатып, мага карата жаман терс пикирлерге андай эмес, мындай деп абалдан элди чыныгы абалдан түшүндүрмө берүү мүмкүнчүлүгүм жок болду да. Албетте айтылган убактылуу өкмөттүн жана ошол алардын бийлигини колдоп аткан кээ бир кыска топтордун мага карата айтылган сөздөрү андай эмес дегенге мен үнүм угулбайчы жерде тургандыктан элден кечирим сурайм. Мен аларды андай эмес деп айтчу мүмкүнчүлүк ичинде болгондо сиздерге маалыматты бүгүнкү күнгө чейин сүйрөп келбей айтып алмакмын да. Азыр убактылуу өкмөттүн ар бирине кандай орундарда болгондугун тергөөдө да, элдин астында дагы түз бет маңдай дебатка келсе дагы далилдеп берчү жагдайларым бар. Ал менин тилим буудай кууруйт, ошон үчүн баарына тең келип сүйлөй берем деген сөздү айткан жокмун мен. Мен аерде тергөө так жана даана болсо, азыркы айтып өткөн жагдайларда деле Эмилбек Саламатовичтей сен Абдулла Юсуповго жолуктуң беле? Тергөө жолуктурду беле? Тергөө протоколу кана? Жолукканда сен эмне дедиң, ал эмне деди десе, бул мага барган тергөөдө барган абалыны моюндабай коюуга айласы жок. Абдулла такыр жок нерсени айтып атса, бир жаш бала дөөдүрөп атса, биз ага убактыбыз коротуп бармак белек дейиштин ордуна өздөрү заинтересованный болуп, Абдулла жок көп сүйлөбөсөң болмок дегенсип түрмөгө Текебаев да кирип келди, Каптагаев тергөөгө кирип келди, Турат Мадылбеков действующий жогорку кеңеште ата мекен партиянын расмий жогорку кеңештин депутаты түнү уурдукча кирип алып, түрмөдөн камалып калып, кармалып калып, СИЗОдун начальниги жумуштан кетти. Депутатты тергөөдө беттеше турган кишилерди тергөөгө чет электе жашыруун жолуктуруп койгон, шарт түзүп берди деген абалда түрмөнүн жетекчилигине чара көрүлдү. Мунун баары аерде жөнөкөй элдер кантип эле убактылуу өкмөт Абдулланын тегерегине айланып калсын десе, бул YouTube'да буга чейинки тарих тиги маалымат булактарында турат. Бул кишилер аерде мен айтып аткан нерселер жалган болсо, мен тегерегиме мынчалык чуркап калышы мүмкүн эмес болчу да. Андыктан именно ушул Текебаевдер убактылуу өкмөттүн түштүктөгү Кадыржан Батыров менен Бакиевди чогуу айдап чыгалык, үйүн өрттөп ийелик, силерден бир өзбек губернатордун орун басары болгонго чейин жетти. Кадыржан Батыров ошо Тайхожаны бүгүнкү күндө жаза тартып жатат, ошо далилденген үчүн бүгүн жазаланып жатат. Ошондой уюштуруу иштеринде кандай ыкмаларды кылды, баарын мен ичинен көрдүм. Аерде өзбек-кыргыз согушуну жасалма атайын убактылуу өкмөттүн кызыкчылыгында ишке ашырылгандыгынын далилдөөгө тергөөдө менин сөзүм мааниге ээ болсо, мен азыр даярмын бергенге. Анткени убактылуу өкмөт муну аткарды, жасады, буйрду, абалды ушуга алып келди. Бакиевге карата площадьта өлгөн кишилер, тонолгон мал мүлктөр
ар бири Бакиевке жүктүү. Мен Бакиевди актайчу, мен өзү негизи Бакиевдин бийлигин жактайчу же актайчу кишилердин катарына кирбейм. Ал кишилерди бийликте турганында мен жаш бала болчумун. Ал жакта мен кызматта да болгон эмесмин. Мындай Бакиев жакшы киши болчу же жаман киши болчу деген нерсени билгенге үлгүрбөгөн эле жаш бала кезимде болгон. Бирок бардык нерсени Бакиев өлтүрдү, Бакиев тоноп кетти деген нерсеге, элди ишендирип эле кармап турган нерсеге мен ичинде булардын убактылуу өкмөттүн ичинде шымаланып кызмат кылган киши катары Бакиевке карата айтылып жаткан жагдайлары андай эмес экенин билип турганым үчүн Бакиевтерге жан тартып аткан кишидей көрүнүп калышым мүмкүн. Бирок Бакиевди тоноп кетти деген акчалардын баарыны биз тоноп ушуларга бергенбиз. Бакиев атып өлтүрдү деген кишилерди баарын десем болбойт, анткени өзүм фактын үстүндө болдум да. Башка жактан өлүп бул жакка келген кишилерди көрдүк да биз. Анын үстүндө болдум. Ошондуктан жалпы калай калкка Бакиев өлтүрдү, Бакиев тоноп кетти деген нерсе андай эмес десе эле, Бакиевди мактап аткан киши болуп, эртең мени Бакиевдин жердеши, Бакиевдин бийлигин жактап атат деген ар кандай жанагындай ошол эле кишилердин айрым жакшы көрүп алган кишилери бар аягына чейин. Ошолордон мага карата жооптор болушу мүмкүн. Бирок алдын ала эле айтып коеюн, андай Бакиев менен каймакташкан, аны бийлигинде мен жаш бала болчумун. Бакиевди тоноп кеткен акчалары, тоноп кеткен бийлиги, тоноп кеткен байлыгы деген сөздүн баардыгы жомок. Бакиевдин эч кандай тиешеси жок. Бакиев алып кеткен акчаларды ууруну каракчы тоноду дегенде эле булар ушундай эле тети айыптуу тарап кимге шылтасак жарашып аткан заманда Бакиев байлыктарды тоноп кетти, адамдарды өлтүрүп кетти деген атка конду. Буну азыркы күндө баары бир тарых чындык бир кези келет, адилеттүү баа берилчү учурлар келет да. Мүмкүн дагы азыр деле тарыхый абалды так даана таамай көргөнгө азыр деле эртелик кылар. Бирок Бакиев кишилерди өлтүрүп кетти, Бакиев тоноп кетти деген нерсени толук булар айтып аткандай эмес экенин мен ичинен аралашкан киши катары убактылуу өкмөттүн ар биринин бетине тартынбай эле мындай бет маңдай келсе ачык айтып бере турган далилим жетиштүү да.